Саламатсыздарбы, урматтуу энелер мектебинин жалпы жааматы Гапырмадаминов агайыбыздын ата-энелер сиздер үчүн китебинен бүгүнкү өтүлүүчү темабыз балаңызды заманбап гаджеттерден алыс кармаңыз деген тема боюнча кеп курабыз. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Алгач теманы өтөөрдөн мурун гаджет деген эмне, ошого кененирээк токтололу. 21-кылым жогорку технологиялардын кылымы экени баарына белгилүү. Буга далил катары компьютерди алсак болот. Ал эми компьютердин өнүгүшүнө байланыштуу ар кандай кошумча каражаттар да пайда боло баштаган. Мисалы, флешка, USB, кабел, веб-камера, наушник сыяктуу нерселер мына ушулардын баардыгы гаджет деп аталат. Гаджет бул салмагы 300 граммдан ашпаган кичинекей прибор. Француз тилинен которгондо гаджет бул илмек, камыт дегенди билдирет. Кичинекей шакек сыяктуу болот. Башкача айтканда туташтыргыч, байланыштыргыч деген маанини берет. Гаджеттер чектелген гана бир функцияны аткарат, өз алдынча иштей албайт. Адатта компьютерге же кандайдыр бир башка техникаларга туташканда гана иштей алат. Өзүнүн энергия булагына ээ эмес. Кайсыга туташса, ошондогу энергияны колдонот. Бирок азыр ар кандай күлкүлүү же оригиналдуу электрондук буюмдарды дагы гаджеттер деп атап коюп жүрүшөт. Урматтуу ата-энелер, сиздер гаджет деген эмне экени жөнүндө жогоруда кыскача маалымат ала алдыңыздар. Анда эмесе темага токтололу. Кичинекей балдар планшет менен смартфондорду заматта үйрөнүп алып жаткандарына азыр биз таң калбай деле калдык. Азыркы балдарга көптөгөн кызыктуу оюндар менен тиркемелер ойлонуп табылган. Бирок заманбап гаджеттер балага эмнеси менен коркунучтуу, технология жетишкендиктери эмнеси менен балдарга кандай коркунуч алып келиши мүмкүн? Илимий изилдөөлөргө негизделген ата-энелер сиздер үчүн китеби сиздерге бир нече сунуштарын айтат. Ата-энелер сиздер үчүн китебинде ушул 9 сунуш берилген. Биринчи мээнин тез жетилүүсү, экинчи өнүгүүнүн жайлашы, үчүнчү ашыкча салмак, төртүнчү уйкунун кан боосу, 5 психикалык оорулар, 6 агрессия, 7 маалыматтын көптүгү, 8 гаджеттерге байлануу, 9 радиациялык нурлар. Мунун ар бирине дагы кененирээк токтолобуз. Биринчи мээнин тез жетилүүсү. Баланын мээси төрөлгөндөн баштап 2 жашка чейин 3 эсе тез жетилет экен. Анан 21 жашка чейин жетилүүсү улана берет. Гаджеттер, телефондор, интернет, ноутбук, компьютер, сыналгы булар жетилип келе жаткан мээни андан да тездетет. Бирок мунун терс жагы албетте бар. Изилдөөлөр көрсөткөндөй, гаджеттерди пайдалануу бул көңүлдүн жетишсиздик синдромуна, өнүгүүнүн тоскоолдугу, билим алуунун кыйынчылыктарына жана көз карандуулукка алып келүүсү мүмкүн. Экинчи өнүгүүнүн жайлашы. Кыймыл-аракет, ден соолуктун кепилдиги. Ошону менен катар бул акыл менен зиректикти өнүктүрөт. Бирок заманбап оюнчуктарга кызыккан бала аз кыймылдайт. Натыйжада өнүгүү жайлап калат. Үчүнчүсү ашыкча салмак. Окумуштуулар балдарда ашыкча салмактын пайда болушу бул узак убакыт бою смартфондо оюн ойноо менен жана сыналгы көрүү менен байланыштырышат. Түрдүү гаджеттерди өз бөлмөсүнө эркин пайдалана алган балдардын 30% көбүнчө толуктуктан жабыр тартышат. Бул өз кезегинде 30%га толук балдардын диабетке учурап калуу коркунучу жогору. Ошону менен катар бул толук адамдар эрте инсульт алууга жана жүрөк токтоп калууга жакын келет. Урматтуу ата-энелер, балаңызды заманбап гаджеттерден алыс кармаңыз деген темабыздын биз ушул 3 сунуштан кийин токтотуп туралы. Кийинки сабагыбыздын экинчи бөлүмүндө уйкунун кан боосу, психикалык оорулар жана агрессия жана башкаларга дагы кененирээк токтолобуз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.